Салам достор, мен каналыма кош келиңер. Силерге Дубайдан жалындуу ысык салам. Мен өзүмдүн каналымда силерге пайдалуу жакшы кеп кеңештерди таба аласыңар деген ойдомун. Андыктан менин каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар, кийинки видеолорумду калтырбай көрүңүздөр жана жакшы комментарийден басыңыздар жана кийинки видеодо кайсы темаларга сүйлөшкүңөр келет ошол жөнүндө дагы жазып өзүңүздүн ой пикирлериңерди билдирсеңер болот. Бүгүнкү видеомдун биринчи темасы бул биз максаттар жөнүндө сүйлөшүп кетмекчибиз. Канткенде биз өзүбүздүн максаттарыбызга оңой жетишебиз, кайсыл сапаттарга ээ болгондо биздин ойлогон ой максаттарыбызга, пландарыбызга жетишибиз батыраак жана оңой болот. Ошол жөнүндө сөз болмокчу. Анда эмесе кеттик. Мен ушул максаттарга жетүүдө эң негизги эле 7 сапатты бөлүп алдым. Анткени булар абдан маанилүү, өтө керек нерсе. Ошол убакта оңой көрүнгөн менен оорураак болушу да мүмкүн да. Анда эмесе баштайлы. Биринчи сапат бул өзүбүздүн максаттарга жетүүдөгү өзүбүздүн ички дүйнөбүздүн тынч болуусу же болбосо ички дүйнөбүздүн таза, жүрөгүбүздүн таза болуусу абдан керектүү нерсе. Анткени дүйнөгө эмне берсең, ошол нерсе бизге эртеби кечпи кайтып келет да. Мисалы, бирөөгө жамандык кылсаң, ошол нерсе кайтып келет. Бирөөгө жакшылык кылсаң, ошол нерсе эртеби кечпи бизге кайтып келет. Ошон үчүн өзүбүзгө каалаган нерсени башкаларга да каалап, ички ыйманыбызды мындай таза кылып, адамдарга жакшылык кылып, жакшы мамиле кылсак, баягы максаттарыбыздын орундалышы дагы оңоюраак болот. Анткени баягы бул деген кандай десем, бул закондай. Адамдарга эмне берсең, ошол нерсе кайтып келет да. Ошон үчүн жүрөгүбүздү таза, ички дүйнөбүздү таза кылалык, анан максаттарыбызга оңоюраак жетишебиз. Бул биздин биринчи сапат болду. Экинчи сапат бул өзүбүзгө дайыма эмне деген суроо беришибиз керек. Эмне деген суроо беришибиз керек. Мисалы, ошол максаттарды каалап жатканда өзүбүз менен сүйлөшүп, суроо беришибиз керек. Эмнеге мен бул максатты каалап жатам? Мен бул максатка жетишкенде эмне болот? Эмне пайда табам? Бул максат мага керекпи, керек эмеспи деп өзүбүз менен сүйлөшүп, баягы самоанализ жүргүзүшүбүз керек да. Мисалы, кээде өзүбүзгө керек эмес эле максаттарды каалап алабыз да, анан кийин туура эмес баягы болбогон иш аракеттерди кылып эле, анан кийин баягы эң артында өзүбүз баягы орустар айтканда разочарование болуп калат дагы. Ошон үчүн мээбиз менен сүйлөшүп, мындай өзүбүздүн суроолорубузга жооп таап, анан кийин ошондон кийин максаттарыбызга карай кадамдарыбызды ташташыбыз керек. Бул биздин экинчи сапат болду. Үчүнчү бул ошол максаттардагы аракеттерибиздеги фокусубузду дайыма жакшы жакка бурушубуз керек. Жакшы жакка деген мааниде дайыма позитивдүү, жакшы толкундарда жүрүшүбүз керек. Анткени баягы бир нерсени каалап жатып эле ошол убакта башка бир таптакыр башка аракеттерди кылып атсак, анда баягы энергиябыз, фокусубуздун баары ар кайсы жакка чачырап кетип эле, баары оюбуздун баары чаржайып болуп эле, баягы фокустун баары башка жакка кетип, энергиябыз башка таптакыр башка жакка кетип эле, баягы ойлогон оюбуз, тилеген тилектерибиз ишке ашпай калат дагы. Анан кийин баягы максаттарыбыз дагы орундалбай калат. Ошон үчүн баягы ошол каалап аткан нерсе максаттарыбызды дагы, фокустарыбызды ошол максаттарга бурушубуз керек дагы, ошо менен кошо иштеп кете беришибиз керек. Мисалы, айтып кетейин. Мисалы, бир жумушка кирем деп атасыздар, ошол убакта ошол фокусуңар башка жерге болот. Тасамда мен жумуш таппай калам, же болбосо мындай негативдүү ойлонуп атасыңар, болбойт, менин колумдан келбейт деп ойлонуп атканда, ошол убакта энергияңар ошол туура эмес жакка кетет дагы. Канчалык аракет кылсаңар дагы максаттардын ишке ашышы оорураак болуп калат да. Ошон үчүн өзүбүздүн фокусубузду да дайыма жакшы позитивдүү жолго бурушубуз керек. Бул биздин үчүнчү сапат болду. Дайыма позитивдүү болуу жана өзүбүздүн фокусубузду дайыма жакшы жакка буруу болду. Бул үчүнчү сапат болду. Төртүнчү сапат бул энергетикалык өзүбүздү дайыма жакшы толкундарды алып жүрүү. Бул кандайча? Мисалы, ошол үчүнчү сапатка кичине окшошуп кетет, бирок башкача мааниси бар да. Бул төртүнчү энергетикалык жакшы абалда. Мисалы, өзүбүздү мындай жинибиз келип, кыжырданып, же болбосо жаман бир энергияда болсок, ошол эле убакта биздин баягы каалаган нерселерибиз орундалбай калат. Анткени баягы энергиябыз деле, эгерде эле ошо толкундарыбыз баягы эле жаман жакка кетип калат дагы, ошол жакка корой берет дагы. Өзүбүздүн ойлогон ой максаттарыбызга жетишибиз оор болуп калат. Мисалы, бир жумушка барабыз деп атабыз, жумушта иштеп атабыз, мисалы издеп атабыз. Ошол эле убакта мисалы мындай
позитивдүү болуп, мисалы мен ошол жумушка жетем, мен ошол мисалы бүгүн ошол мисалы собеседование өтпөй калсак, биринчисинде болбой калса эчтеке болбойт, экинчисине өтүп кетем деп өзүбүздүн энергетика жакшы толкунда кармап, мындай жинибиз келип ызырынбай, же болбосо жаман ичибиз күйүп таарынбай, мындай өзүбүздү болот, баарыбызга болот деп өзүбүзгө өзүбүз ишенгенде анан кийин ошо максаттарыбыз оңоюраак, батыраак орундалат да. Бул абдан керектүү сапат. Бул биздин 4-чү сапат болду. Келдик 5-чи сапатка. 5-чи сапат бул өзүбүздү коркуудан же болбосо коркунучка карабастан өзүбүздүн сапаттарыбызды карай жол тарта беришибиз керек. Анткени баягы болот го, бизнес баштаганда, ар бир нерсени баштап атканда, ар бир максатка келип баратканда биздин жолубузда дайыма кыйынчылыктар болот, дайыма тоскоолдуктар болот. Ошондуктан ошолор коркунучубузду, өзүбүздүн ичибиздеги коркуу сезимдерин жеңе билишибиз керек. Анткени кээ бир адамдар болот, ошо баягы коркунучтар, баягы тоскоолдуктар, баягындай ар кандай проблемалар болгондо өздөрүн таштап ишет дагы, баягы максаттарына жетпей калышат. Бул эми мага эмес экен, бул мага жазылбаптыр деп эле баягы өздөрүнүн коркусун жеңбей калышат дагы, баягы ошол максаттар орундалбай калат. Ошон үчүн коркууга, өзүбүздүн ички сезимибиздеги коркуу сезимдерге карабастан, баягы кыйынчылыктарга карабастан, ошол биз кадамдарыбызды таштай беришибиз керек, ошол максаттарыбызга карай жүрө беришибиз керек. Мындай орусча айтканда, несмотря ни на что, биз баягы максаттарыбызга, пландарыбызга карай жол тарта беришибиз керек. Бул биздин 5-чи болду. 5-чи сапат. Анда эмесе келдик 6-чы сапатка. 6-чы сапат ошол эле убакта баягы аракет кылып атканда, максаттарга карата баягы басып баратканда, ошол эле убакта биз өзүбүздү мындай кандай десем, кичине мындай тынч абалда кылышыбыз керек да. Кандай мааниде бул? Ошол максаттарга баратканда баягы албетте ар кандай аракеттерди кылып атабыз, иштеп атабыз, кылып атабыз. Ошол эле убакта биз ошол өзүбүздү баягы кичине кое бергенди, ошо максаттарга карата кое бергенди үйрөнүш керек. Бул кандайча? Мисалы, баардык аракеттерди кылдыңар, баардык эметкенден кийин кичине өзүңөргө ишенип, ичиңерде мындай болот, баары болот, меники у меня все получится деп орусча айткандай, ошо кичине ошол максатты кое бергенди үйрөнүшүбүз керек. Анткени эгер үстүнөн эле баягы эле кууп, чуркап эле аркасынан чуркап эле ошол максат кээде бизден узап калышы мүмкүн да. Ошон үчүн баягы баардык аракеттерди кылгандан кийин кичине мындай англисче айтканда релакс болуп, кичине өзүбүздү мындай тынчтандырып, болот деп ошол кичине максатты кичине кое бергенди үйрөнүшүбүз керек да. Албетте аракет кылабыз, албетте ошол вибрациялык толкундарда болушубуз керек, ошол эле убакта жантылашып чуркайбыз. Ошон үчүн бирок ошол эле убакта кичине баягы максаттарыбызды кичине кое бергенди үйрөнүшүбүз керек да. Анткени ичибизде сезимдер менен бул болот, баары жакшы болот деп мындай өзүбүзгө ишенип кое беришибиз керек. Мисал келтирип кетейин, өзүбүз эле бир кайсы бир компанияда өзүбүзгө бир заказ кылдык дейли. Мисалы бир туфли же болбосо бир пиджак. Анан кийин ошол нерсе баягы аябай каалап жатканда кээде ошол нерсе кечигип калышы мүмкүн, же болбосо таптак эле келбей калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир нерсени мындай болот, убагында өзү келет деп мындай өзүнүн жайына коюп койсоңуз, ал эртеби кечпи ал келет да. Анткени биз ошол үчүн аракеттерибизди, ошол үчүн ар кандай күчтөрүбүздү жумшап атпайбызбы? Ошон үчүн кичине өзүбүзгө ишенип, болот, буюрса болот деп мындай кичине кое бергенди үйрөнүшүбүз керек. Бул биздин 6-чы сапат болду. 7-чи бул сапат, бул абдан керектүү, абдан маанилүү сапат. Бул дисциплинада болуу. Дисциплинада ошол убакта эле биз өзүбүздү сабырдуу жана жакшы абалда кармашыбыз керек. Дисциплинада болуу бул өзүбүзгө максаттарыбызга карата дисциплинага түшүрүбүз керек да. Бул кандайча? Мисалы, билесиңер, баягы баардык эле ийгиликтүү адамдар дайыма өздөрүн дисциплина алып жүрүшөт. Мисалы, кээ бирөө кайсы бир успешный бизнесмендерди саат 12 чейин жатып алып, өзү келет, өзү алма быш, өзүңө туш деп жатып алгандарын көрбөйбүз. Анткени булар дайыма ийгиликтүү бизнесмендер, ийгиликтүү адамдар дайыма булар өздөрүнүн дисциплинада кармашат. Мисалы, кээде эрте туруш керек болсо эрте турушат, кээде кеч жатыш керек болсо кеч, окуш керек болсо окуш керек. Ар кандай мисалы семинар болуп, ар кандай жактан өздөрүн баягы келиштиришет дагы. Ошон үчүн булар ийгиликтүү болушот. Ошон үчүн биз максаттарга жетишүүдө өзүбүздү дисциплинага түшүрүүбүз абзел.
мисалы жумуш иштеп атсак кечке чейин жата бербей жалкоолонуп жата берсек эчтеке болбойт. Ошон үчүн биз дагы мисалы эрте туруш керек болсо эрте туруп даярданып, окуш керек болсо окуп, бизнес кылыш керек болсо ушу бизнес жөнүндө окуп, ар кандай материалдарды окуп, ар кандай адамдар менен көрүшүп, мындай опыт алып дегенде, ошон үчүн өздөрүбүзгө мындай дисциплинага өздөрүбүздү дисциплинага түшүргөндө гана анан бизге ийгиликтер өздөрү келе берет дагы, максаттарыбыз биздин батыраак бизге жетет жана оңоюраак келет. Ошон үчүн сабырдуу болуп, өзүбүзгө өзүбүз аракеттерибизди жумшап, дисциплинага келип, даярданып, ар кайсы нерсенин мындай ар жак бер жагын үйрөнүп, ошенткенде аны биз максаттарыбызга жакындай беребиз. Бул биздин эң негизги 7 сапаттар болду. Баарыңардын максаттарыңар орундалат деген үмүттөмүн. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Баарыңыздардын пландарыңар, ойлогон ой максаттарыңар, жакшы пландарыңар баары эң жакында аткарылат деген ойдомун. Менин видеом сизге жакты деген үмүттөмүн. Анда эмесе силерди эмки видеодо көрүшкөнгө чейин сак саламатта демекчимин. Жакшы туруңуздар, буюрса дагы жакшы темаларда сүйлөшөбүз деген ойдомун.